Биздин кыргыз эли Москвада мигранттын 3-сортуна түшүп калдык. Элчилик күтүп турат. Эл кырылып кеткенче күтүп турат. Бүткөндөн кийин жоогун айтат. Конкретно маалымат жок, бул жерге барып, момдай деп. Ооба, жок. Конкретный маалымат жок. Биздин проблеманы решать этип берген адам жок. А неме пресс-служба барбы? Аны билбейт экен, ошол жака барсаңыз. Сиздер мисалы маалыматты жана пресс-службасынын бир жеринен көргөн жоксуздар да? 2020-жылда эле турат. Ошону карап көргүлө. 4-5 жыл мурун го. Ой, 4-5 жыл унутуп калышкан булар арабыздар. Сайт деген иштебейт, номер деген вообще иштебейт мисалы. Чыга албайт, мен балалар менен келгенче. Бир рабочий номер. Койбойт деп. Анда городской мисалы. 22-жылдан бери Россиянын 30дан ашык федералдык мыйзамдарына, миграция жаатындагы мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилди. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Ачыгын айтканда ушул реестрдин айынан ошол биздин кыргыз эли Москвада мигранттын 3-сортуна түшүп калдык. Биринчи, экинчи эмес, 3-сортуна. Кайсы жерге милицияга, полицияга кирсең, только кыргыздарды эле камап атат. Бөлөк улут жок. Кыргыздарды. Неге андай Себеби ошол реестрди, документтерди тууралаштырыш керек. Дегенде мындай деп атат. Ооба, бул Россиялык жактан, Россиянын мыйзамы жагынан бул туура. Документтерди тууралаагыла дегендей минткиле деп. Бирок эми ошону внезапно кирип келди дагы, внезапно элдин баары кыйналып атышпайбы? Бирок ошол учурда биздин элчиликтен эч кандай жардам жок болуп атат. Мындай бир пресс-службасы барбы элчиликтин? Мисалы сиз диаспора менен тыгыз байланышта болсоңуз, билесиздер да булар деген биздин элчилик, мисалы Москвада, Россияда биздин жарандарга, мекендештерибизге бир пресс-служба кылып, айтып берип, күндө маалымат берип, бул жерге барсаңар ушундай документтерди аласыңар деп ошондой бар. Ал нерсени чын эле көрө элекмин. Бар деп айтат, бирок алар жок. Алар кайсыл учурда болот? Алар жанагындай бир адам бир кандайдыр бир салон ачса, ошол жерге барып, аны мактап, алардын тамагын ичиш үчүн гана барганын көрүп калам. Же болбосо ресторан, клубтарга барганын көрүп калам. Так алардын мындай ушундай эл кыйналып аткан жерге барганын көргөн жокмун. Пресс-служба тиги булары. Эми ким билет, может жаңылып аткандырмын, бирок ал нерсени мен көргөн жокмун. Ар дайым кыйынчылыктарда чогуу жүрүп атабыз эл менен. Бул жерде болгону коомдор, диаспоралар тыгыз эл менен иштешет. Мынакей элчилик турат. Элчилик менен элдин ортосунда көпүрө жок. Абсолютно жок. Бар көпүрө кайсыл? Элчиликтин артындагы бул жанагы документ жоготкондо, МФЦ десек болот, документ жоготкондо каттоонан өткөрүп дегенде мындай кылган иштерди ал жерде жакшы иштешет. Ал жерде кесипкөй артисттер отурат. Алар абдан жакшы, туура иш алып барып атышат. Элчиликте жок. Киресиң, киргенде эле оң тарапта юр отдел бар. Юр отделге барсаң, ал жерде жардам сурасаң, ачыгын айтканда мындай мансапкорлор отуруп алган, чалкалап отурушкан. Жок болбойт. Жок болбойт. Мындай минтип койсо болот, мындайынан жардам кылса болот дегенди билишпейт. Бир процесске чакырдым. Ошол бир юридикалык жардам керек болуп өзүмө. Анан процесске чакырсам, юр отделден телефон менен чакырсам, бир барып берген жерибиз 10 000 сом деди. Кирип эле чыкканыбыз. Анан айтты, сен утуласың деп эле заранее айтты мага. Сен утулуп каласың, ал подполковник экен деди. Мен ошондо Кудайга шүгүр документтерин тууралап алгам. Ошол милицияны чакырганда да тууралап алгам. Жеңип чыктым. Мен булардын жардамысыз эле жеңип чыктым да. Ошол ал мисалы 10 000 сураганы бул жердеги кассага чөбү же өздөрүнүн чөнтөгүнөн сурашты? Билбейм. Просто эле барып беребиз деди. Ошол процесске кирип чыгып бергенибиз 10 000 сом деди. Болгон эле. Анан жанагындай эми заман өнүкпөдүбү азыр дегенче, онлайн деген нерсе пайда болду. Эми ошону онлайн кылып эле посольство жумада бир жолу понедельник күнү биз экранга чыгабыз, телефонго. Суроолоруңар болсо кайрылгыла, биз силер менен байланышабыз десек болот да. Жок, болбойт. Эми кечирип койгула, кээ бирде айткым келет. Бул нерсеничи убагында бул Максимдин бизнеси же болсо Айдардын бизнеси деп турчу эле. Анан посольство азыр бизнеске айланып кеттиби, кимдин бизнеси экенин да түшүнбөй калдык да. Чын эле да. Катуу тийсе кечирип койсун. Бирок ошондой эле болуп атышат. Элден алыс болуп кетишти. Иш алып барышпайт булар. Эч кандай иш алып барышпайт. Иштерди болгону жанагы МФЦ, жана документ даярдаган жерлери сонун иштеп берип атат, жардам кылып атышат. Бул жеринде жардам жок.
Жардамды көрө алган жокпуз. Канааттандырарлык жардамды көрө алган жокпуз. Сиздер канча жылдан бери? 7 жылдан бери Москвада жүрөм. 7 жылдан бери Москвада. Азыр байынкы тигил жанагынтип жана баняда болгон окуячы. Мисалы ошолорду дружинниктер кармап тур дейт го. Мисалы диаспора менен тыгыз байланышта болсоңуз маалымат барбы дейм да. Өзүңүздүн оюңуз. Аны мен диаспора менен сүйлөшкөн жокмун, бирок видеолорду карасам, дружинник эмес, ошо полиция омондордун эле формалары турушат. И барып алып, скотч менен камераларды жаап атышат. Омондор. Ал жерден банк тонуп атышабы булар. Скотч менен камераларды жаап, ошолорду көрсөтпөй атышат. Булар анда бул кылмышкерлер, өздөрү кылмышкер болуп, ошол омондор. Анан кыргыздарды бирдемеге түртүп атканыбыз болуп атпайбы? Ал жерде бүт далилдүү көрүнүп атат. Аны караш керек да. Мисалы сиз ушунча жылдан бери Россиядасыз да, анан ушундай случайлар болгондо, биздин жарандарды жана кысып атканда, ошондой болуп атканда, мисалы элчиликтен общий айтылдыбы биздин азыр өтүп атсына? Элчиликтен айтылдыбы баягы биздин бияктагы мигранттарга, мекендештерибизге момундай документтер топтогула, монтип өзүңөргө сак болгула деп айтылдыбы? Жок. Мисалы сиз как эмигрант катары ушул жерде иштеп жүрөсүздөр. Сизге жеттиби ошо? Жок. Мындай болот. Элчиликте андай ызычуу чыкканда элчилик күтүп турат. Эл кырылып кеткенче күтүп турат. Бүткөндөн кийин жоогун айтат. Биз деген Кыргызстанга запрос жөнөттүк. Кыргызстан бизге жооп айтканча ушунча убакыт болуп өтүп кетти. Биз прямой жооп бере албайбыз деп айтышат. Булардын шылтоосу ошол. Биз Кыргызстандан уруксат сурадык деп айтат. Кечирип койгула. Бул элчилик Кыргыз Республикасынын ыйгарымдуу өкүлү деп атат. Булар деген кандайдыр бир полномочияны президент берген да буларга. Булар прямой эле барып, прямой эле кирип, баарын бүтүрүп койсо болот да. Жок, баары талкаланып бүткөндөн кийин анан бир жумадан кийин бир жума, 2 жумадан анан биз муну кылдык, биз тигини кылдык. Бирок тияктан биз ответти күтүп аттык дейт. Андай болбойт да. Бияк деген бир мамлекет, миллион эл бар Россияда. Бир мамлекет болуп калдык биз уже. Рахмат. Атыңыз Дамир байге. Всё, рахмат сизге. Рахмат. Ушундай достор, баягы биздин Москва шаарындагы мекендештердин баягы ал акыбалын ошентип билип, сурап, ушул видео менен көйгөйлөрүбүздү ушул жердеги мекендештерибиздин көйгөйүн баягы жогору жакка жетсеби деген үмүттөбүз. Анан бул жерде элчиликке азыр бир сыйра кирип көрөлүк. Достор, биз бул жерден эжекебизге жолугуп калдык. Сиздер эмне көйгөй болуп атат сиздики? Мен посольствого паспорт, загранпаспорт алайын деп келгенмин. Алайын деп келип, саат 10. Ооба мен бирок 12-де келдим. Ой, жок, 1-де келдим. 2-ге чейин 1 саат ошол жерде очередь күттүм. Жана паспортко, Ооба, загранпаспорт алам деп. Аны болсом очередь күтүш үчүн мындай условия жок. Жанагы узкий коридор кылып койгон, өздөрү каалаганын ачып, талонун барбы жокпу, короче, каалаганын ачышат, киргизет, кайра пулиш деп жаап коет мындай. Решеточный эшиктерчи. Ошол жерде коюп 1 саат туруп, киресиң, ичиге киргениңде ошончо очередь, анан ичинде дагычы. Ичинде мына 2-де кирсек, мен азыр бир сүрөткө түшүп чыктым, болду, ошол эле. Сүрөткө? Паспортко сүрөткө деп бир. Паспорт ичинде сүрөткө тарткан адам отурат, бирөө эле отурат. Бирөө эле. Экөө болчу, бирөөсү бир жака чыгып кетти. Иши барбы, иши рабочий времясы бүтүбү билбейм. Короче, бирөөсү чыгып кетти. Бир кыз отурат, ал 10-20 мындай көп убакытта бир адамды тейлеп ошентип чыгарып атат. Ал дагы ошончо очередь. Саат 2-де 1-ден 2-ге чейин обедке кеткенде иши как положено токтолот экен, бияктагы адамдар күтөт экен. Анан бул обед бүткөнгө чейин ошончо эл көбөйүп, анан иши деген бардак алып кирсеңер мындай ичине же условия жок, же башка жок. Эл ошончо, жаш бала ошончо. Азыр 6-га чейин иштейт бул, 6-да жабылат. Булар айтышат, биз 6-да жабылат дейт, бирок бияктан иши адам киргизип атат. Эмеси мындай, эмеси жок. Автоматизация. Анан булар айтышат, если 10-га чейин болуп кетсе, 10-га чейин калат дейт. Булар эч качан 10-га чейин калбайт. Азыр ошол жерде сүрөткө түшөбүз деп биз очередь күтүп турганыбызда өздөрүнчө сүйлөшүп атканды уктук. Ким калат, ким калбайт, мен кетсем ким калат деп ошону өздөрүнчө неме сөзүн мындай эле угуп калдык. Буга чейин Сахарова бардыңызбы? Мен Сахаровага жакында эле границага чыгып келип, Сахаровага барып тапшырып келдим. Анан аяка барганда дагы ошончо очередтин аласың, ошо сааттан кечке бир күнүң Сахаровада болосуң. Если Сахарова барып ошо талон боюнча номериңди өткүзүп койсоң, болду, ал кайра прием кылбайт экен. Кайра башынан барып очередь алып келет экенсиң.
Анан бүгүн полученияга бардык. Полученияга барсаң да ошончо очередь. Биз полученияга барып, ошо эртеден кечке ошо жерде кокоюп туруп, ал жол канча алыскта келип, бияка келсең, биягың еще хуже болот. Биз ушинтип кыйналып атат. Бияктан өз үстүнө келсеңиздер Бияк вообще еще хуже кылат. А биз каяка кайрылганын билбейбиз. Бизге короче ушундай өтө кыйынчылыктар көп болот. Эмне кылышсам билбесең, короче, анан ары бери болуп кетип атабыз. Өз үстүн элчилигибизге таянып келсеңиздер. Өз элчилиги ушинтип каласа киргизет. Сурап берсең, мен билбейм, мынага бар дейт. Мен буга барсаң, мен билбейм, буга бар деп мени юристке жөнөттү. Юристке мен канча очередь күтөм десем, без очередь киресиң деди. Мен юристке бар. Бул жакта экен. Же ошол жакта эле. Мен мына посольствонун юристтери азырчы. Ошончо без очередь дейт. Анан барсаң, очередь ошончо өтөт экен. Юристтечи бир кабинетте бир юрист отурат. Ошончо адамга бир юрист тейлейт экен. Камерачы тоже самое. Бир адамга бир эме камера, бир адам ошончо эл Сүрөткө тартканга. сүрөткө тартат. А тиги Сахаровада отношениялар кандай экен биздин жарандарга? Сахарова как бы лишний вопрос не задавай дейт. Документтериңди алып, нары бери кылат экен. Лишний вопрос берсең, вопрос не задаем деп туруп эле, нары бери кылып туруп эле жөнөтөт экен. Жаман дейт, аябай. Отношениялары жаман болуп, анан очередь деген чынында эле кыйрап калган очередь. Эми как будто мындай Москванын баары эле ошо Сахарова кетип калган да. Сахарова жиберип атышат, проверка. Проверка. Анан азыр реестр деген эме чыккан, реестрга деп баарын реестрге тыгып салган. Аяка барсаң, аяктан антып аяка барсаң, бияка түрөт. Бияка барсаң, аяка түрөт. Ошо мындай кыргыздар мына көчөдө калды. Бузу көчөдө калды. Маалымат жок, бул жерге барып, момдай деп. Ооба, жок. Конкретный маалымат жок. Биздин проблеманы решать этип берген адам жок. Ошон биздин карталарыбыз блокировать кылган. Юристтерге келсең, юристтер нормально ответ кылып, неме кылбайт. Ошончо юрист ошончо ответ, булар ушундай иштесе мен билбейм, бул адам канчан ушунча адам тейлеп өтөт деп. Мен ошон айтайын деп эле. Хорошо. Ушундай достор, баягы биздин жарандарыбыздын көйгөйлөрү ушундай да. Мейлиңиз эжеке. Мейлиңиз. Ана азыр бул жерде посольство турат, азыр посольстводан баягы пресс службасын сурап, кандай маалымат керек, негизи биздин жарандарга маалыматтар берип атышабы, пресс служба деген иштейби, бул жердеги жана юристтери тигил байке айтып кеткендегидей, юристтери чын эле ошондойбу, ошону көрсөтүп беребиз. Достор, жаңы эле айтып кеткендегидей эле биз Москва шаарындабыз. Бул жерде Зайырбек байкебизге жолуктук. Кандайсыздар? Жакшысыздар? Жакшы, өзүң жакшы. Бул Зайырбек байке деген биз көп болду иштеп жүргөнүбүзгө. Баягы Несакыр долбооруна биздин жумушубузга ушул байке да көмөктөшүп, жардам берип иштешип жүрөбүз. Анан баягы Москвага келгенден кийин биротоло байкебизге келип, жумуштар кандай болуп атат, ошону сиздерге бир сыйра чагылдырып берип, көрсөтүп берелик деди келик. Ошондой. Кандайсыздар? Шүгүр Аллах. Жакшы, өзүң жакшыбы? Жакшы. Эмелесиң, келип алдың Москвага? Шүгүр. Кудайга шүгүр. Иштеп атасыздар, шүгүр Аллах, иштеп атабыз. Бул машиналар ушул машиналар менен бул машиналар менен шаардын ичинен жүктөр жыйнайбыз. Москвадан, Московский областтан, элдер кайсы жерде жүгүм бар десе адресин, сүрөтүн жөнөтсө, жол акысын келишип, бул машиналарды жөнөтөбүз. Бул балдар барып келет адрестен. Адресин алып келип, бул скалатка келет, анан бул жерден Кыргызстанга кетет. Машиналар бар жогу жаңы баягы. Любой мезгилде жүгүм даяр десе, сразу барып кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Мен Москвада жашасам, сиздерге чалсам бул жердеги нөмөрлөргө үйдөн келип алып кетесиз. Үйдөн барып алып кетебиз, ооба. Мындай в среднем канча күндө Кыргызстанга алып барып бересиздер? Сам эң узак жолу дегенде 10 күн да, а так бир жумада жүк чыгып атканда келип калган болсо 4-5 күндө деле барып калат да. А так ар 2 күндө жүк чыгат Москвадан Кыргызстанга. Кыргызстанга барып тигил жанагы түшкөндөн кийин биз өзүбүз барып алып кетебиз, Ооба, Бишкектеги адресин өзүңөр келип алып кетесиңер, анан профсоюзныйдан, анан дальше по региону кете берет. Жол катары жүктөр калып Баткенге чейин барат. Салып бересиздер да, андай деле болот да. Ооба, эгер өзүбүз келгенге мүмкүнчүлүк жок, такси аркылуу салып жүргүлө дегендерге салып беребиз. Бул жерде канча бос бар ушуну? Бул жерде 11 грузовой машина бар, 11 бала жүк жыйнайт Москванын ичинде. Ар бир райондо балдар бар. Кайсы райондо жүк болсо дагы жүгүм даяр десе, сразу эле өтө калат машиначы. Жаңы машиналар экен, жаңы машиналар. Бар, жабык бар. Бир сыйра ичин көрүп коелук да. Ошондой достор. Москвада ушинтип биздин мекендештер ишкерликтен алек кылышат, алектенишет, баягы иштешет.
ушул турган маршруткалар, ушул турган унаалар менен сиздердин жүктөрүңүздөрдү баягы бат убакыттын ичинде алып барып беришет экен. Ар жагыңыздар тигил жак. Бул жагы скалат. Ушул жерге жүктөр келип жыйналат, анан кийин ушул жерде даяр болгондо сразу чоң машинаны киргизебиз, Кыргызстанга жолго чыгарабыз. Канча жылдан бери эле? 2008-ден бери жүк менен иштейбиз. Только жүк жеткирүү кызматы. Кызматыбыз только жүк менен да. Грузоперевозка Москва, Кыргызстан. Өзүбүз Москвага фирма ачканбыз, Дельфин деп. Балдардын бар жогу официально иштейт. Трудовой договор, акыбети бар жогу бар. Бул азыр Дельфин деген фирма. Дельфин деген фирма бар. Башында кандай кылып башладыңыз? Башында спринтер менен баштаганбыз. Спринтер менен ташсаң азап, кыйын, актабайт. Анан кийин бара чоң машина кылып, чоң машина менен ташый баштадык. Ушул жерде жыйналат жүктөр. Ушул жерге келет. Чоң машинаны ушул жерге алып келебиз. Ушул жерден жүктөлүп кетет. Болот экен да. Ошондой туугандар. Ушинтип ушундай кылып ороп беришет элдер. Даяр деп сүрөтүн жөнөтөт, жол акысын айтабыз. Сыртына кайсы жак барат? Кадам жай болсо кадам жай онун жазып коет. Телефон номерин кадам жайга барганда берилет жүктүн ээсине. мындай необычный жүктөр болду эле. Сиздерде мындай кымбат жүктөрдү салып беришет го. Ошондой бар. Необычный жүктөр, ар кандай жүктөр болуп калат. Эми необычный мына катамаран бар да, катамаран. Катамаран бар. Катамаран. Бул ушул мемеге. Бул жерден сатып алып туруп, анан көлгө жиберип атышыптыр да. Креслолордон бери жиберишет экен, кресло, велосипед. Ооба, эл эмне буюм берсе ошону жеткизе беребиз. Баягы самокатта доставкада иштеп жүрүп электронный великтери бар. Бизге чалат, сразу эле алып кетебиз. Кыргызстанга кетер убакта чалар бул жерде сатып алат да аны. Биз сразу эле Кыргызстанга жеткизип беребиз. Мисалы тигил башында ушуну ачып атканда кыйынчылыктар болду беле? Башында кыйынчылыктар өтө болгон. Мындай жерде жыйнабайт элек. Көчөдө эле спринтер менен жыйнап, көчөдө жүктөп, Склад жок. Склад жок ол мезгилде. Гараж, паражын аркы берки кылып такс келе да. Азыр эми Аллага шүгүр мына 6-7 жыл болуп калды ушу склад. Сонун кылып машиналарды полный законный кылып фураларды коюп койгонбуз. Фуралар келет сразу эле кетет жүктөр. Канча сотрудник иштейт? Бул жерде общем Москвада где-то 14 бала иштейт. 14 Москванын ичинде. Жатаканасы, чай-пай, медицинский, наркы берки расходдор полный бекер. Алар биздин өзүбүздөн. Сиздер өзүңүздөр кылып бересиз. Ооба. Ошондой Зайырбек байке. Анан сиздер бул жерде жумушчуларыңыздар 11 киши дедиңиздер, э? Ооба. Жок, 12 киши, 12. Башында өзүңүздөр таштыңыздар да? Башында өзүбүз таштык элек да. Баары жок нерсени. Азыр бир жагын кылып атабыз да, Москвадан Кыргызстанга жыйнайбыз. Чоң машинага жүктөйбүз, барат. Бишкектен балдар тосуп алат. Накладной менен испытание аркылуу элдерге таркатышат. Бул сынып калып, ушундай бир учурлар болобу? Ондойлор болот, сөзсүз. Иш болгондон кийин болот да андай нерселер. Ол нерселер болот. Болгондо по факту биздин алдыбызда жүргөн текшерип алса, биздин көзүбүзчө, водительдердин көзүнчө сынып калган болсо, биз аны төлөп беребиз. Төлөп берип эле келатабыз да. Анан кийин баягы жүктү алып, текшербей, үйүнө апарып ачканда сынып кала турган болсо, биз ого жооптуу эмеспиз да. Биздин алдыбызда по факту текшерип алса, Кепилдик бересиз. Кепилдик беребиз агачы. Сына турган буюмдарга сөз кепилдик беребиз. Анан кийин баягы пластик терезелерине жооп бербейбиз. Олар эми телевизорго жооп беребиз. Телевизор удар болуп экрандан сынып калган болсо, биз төлөп беребиз аны. Төлөп беребиз, болбосо кудду ошону сатып алып беребиз Москваданчы. Бул жерден, Бул жерден. Ошондой экен. Туугандар, баягы Москвада мекендештер. Ошентип жүктөрүңүздөр болсо, Зайырбек байкеге кайрылсаңыздар, Дельфин деген фирмага. Анан жүгүңүздөрдү убактысында кепилдик менен алып барып беребиз дейт. Бул жерде байкелерибиз турат. Бул жерде иштеген байкелерибиз, кандайсыздар? Жакшысыздар? Assalomu alaykum. Тигил. Бишкекте жүргөндөй элексиз го, бүт баарыбыз эле. Өн колганбыздар негизи. Канчадан бери иштейсиздер? 1 жылдан бери иштейбиз. Барып сиздер жана жүктөрдү алып кетесиздер, э? Ооба, барып үйүнөн алып чыгып кетебиз. Алып чыгып келип ускатка түшүрүп беребиз. Бул жерден Кыргызстанга жөнөтөбүз. Кыргызстанга канча убакытта барасыздар? Кыргызстанга 1 жуманын 10 күн аралыгында. Шопурсузбу? Ооба, бул жерде жүк чыйнайт. Бул жерде жүк чыйнайсыздар, э? Шопурлар кимде? Ал жок азыр пока. Сиз айдап бардыңыздарбы? Жок, биз айдабыз. Биякта Москвада. Москвада. Бул жерден барып алып кетип даярдап бересиздер, э?
бир жумада барып калат Бир эми жумада жаз 10 күндө ошондой да болот. Жазында ушу бир жумада жетип барат. Акшта 10 күн аралыгына жетет. Москвада кандай? Кыйналбай элесиздер? Жакшы эле? Москва как экинчи үй болгон го бизге. Бүт эле биздин мекендештер. Каяка барбасаң биздин мекендештер экен го. В основном кайсыл жактарга көп кетет жүктөр? Основной Бишкек? Бишкек тарапынан анда түштүк тарапынан көп кетет. Бишкек, Эми Ош. Жети область эле. Ооба. Жети областка эле көп салышат. Ишиңиздерге ийгилик анда. Бул жерде элебиз. Ошол. Ошондой достор, баягы Москвадан кел. Жана баары бир чет өлкөдөсүң да башка жердечи. Анан өзүңүн мекендештериң ушинтип ошол жерде ушинтип ишкерлик кылып атышса мындай кубанат экенсиң да. Ошол Сайырбек байке. Анан тиги телевизорлорду аябына чындыгында телевизорлорду кандай болуп калат? Телевизорлорду биз алып атканда мындай полный көрүп стекло сынык эмеспи, сынык. Сынык эместерди полный балдар барып текшерип алат. Анан кийин Кыргызстанга жеткенде кайсыл жакка салса дагы алып аткан адам коробкасын ачып бир көрүп коюш керек да буюмунчу. Буюмум кандай келди? Обязательно, ооба. Карап көр. Биз оны клиенттерге дагы эскертебиз. Анан клиенттердин көпчүлүгү Москвада болот дагы, получатель бөлөк адам болот да. Ал жакка кээ бирде эскертпей коет же башка болуп калат. Анан кээ бир адамдар алып кетет го. Эми жолдо бизден алып кеткенден үйүнө чейин кийинки нерседе сынып калышы мүмкүн же башка болуп же туура эмес коюп коюшу мүмкүн. Анан кийин мен тууганым алып кетиптир эле үйгө. Ошол жүгүм сынып барыптыр деп айтабыз. Анан тууган бизден алып текшерип албайсың буюмду. Мен мисалы азыр бир жүк ала келдим элем сизгечи. Бишкекке сиз аркылуу салып берейин деп атам. Бул жерде көрүүчүлөрүбүздүн алдында биз сизге жүктү салып берелик. Анан Бишкектен барып алып, Ооба, Бишкекке адрестен коюп коюшкан балдар. Ошол достор ушундай биздин кыргызский номерлер менен Москванын так ортосунда номерлер бар. Ушинтип Москвада барып алып кетишет экен. Биздин мекендештерге сонун нерседе баягы бул жерден бир нерселерди алып, анан үйүңүздөргө салып берсеңиздер болот. Биз деген onu ала келдик элек. Жантан бери сиздердин айтууңуздар боюнча мисалы Бишкек шаары мына Умар Даданов менин номерим менен достор. Жүк жеткенде ошол жерге чалып берилет. Ушинтип жазып алып келип бериш керекпиз, Жазып алып келип бериш керек. Баягы адамдар, кээ бир адамдар жүгүн оруп ойнотпой берет да. Олорду биз анча-мынчасын оройбуз. Кээ бир адамдар шашылып кетип калгандарын түшүнүп оройбуз да. Кээ бир адамдар жазбай нетпей алып келип кетет дагы жүгү жоголуп калышы мүмкүн. Же болбосо складта жата берет. Бирок Бишкекте складта жаткан жүк ошончо бар. Мисалы мен муну сизге жибердим. Сизге бердим. Бергенден кийин анан мен убактым жок болуп атат да, сиз мага чалдыңыз. Алып кет жүгүң келди деп. Анан канча убакыт күтүш керек? Бир 2-3 күн аралыгында кетсе жакшы болот. Бирок жүгү барып, жүктүн жолакысын төлөбөй складта жаткан жүктөр ошончо бар. Келбей койгон адамдар дагы бар да, жүгүн алып кеткен. Аларды кандай утилизация кыласыздар? Ошолорду да сыпырып турат биз же, эми эмне кылсак деп атабыз эми. 2-3 жыл болгон жүктөр бар да. Олорду эмне кылабыз? Биз аэропорттогудай, мисалы аэропортто ушундай экен да, жанагы утерянный немелери толтурат оокаттарычы. Андан бир нече убакыттын ичинен кийин утилизацияга кетти деп коюшат. Кээ бир адамдар бар да. Баягы номер жоголуп калды эле, акчам жок болуп калды эле деп 2 жылдан чалгандар дагы бар. Ошондой болуп 1,5 сурап койбасын жүгүн деп бизде турат. Анан кийин бирок биз эми көп сактабайбыз эми. Турса 1 жыл турат да. Келбей койгон адамдын жүктөрү болбосо жок кылабыз да. Бул жер сиздин бул жер офисиңиздер экен, Ушул досум отурат. Ассалам алейкум. Кандайсыздар? Сиздер жүктү кабыл аласыздар. Мынакей анда сизге аманат. Бишкекке жиберип атабыз. Туугандар, бул жерде Умар Даданов деп номеримди жазып койгонбуз. Бери тартып көрсөк бар. Ушундай. Сиздин атыңыз? Султан менин атым. Султан Умар. Ошондой аманат. Туугандар, Бишкектин деги эле Бишкек эмес, бизде Кыргызстанда Жети областка ушул дельфинден сүрөттөп туруп, дельфин аркылуу ушул Зайырбек Маматкаримов байкебизге кайрылып жүгүңүздөрдү жиберсеңиздер болот. Анан мен бир нерсени байкадым, жаңы эле кирип келет. Бул жерде биздин ажабыбыздын сүрөтү бар экен, Кыргызстандын желеги турат. Патриот жигиттер, патриот байкелер экен. Ошол анда ишиңиздерге ийгилик. Ошентип эл кызматында эле жүрө бериңиздер. Ошол баягы ушинтип чет өлкөгө келгенде сиздерди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Анда мен жүгүмдү Бишкектен алайын, канча күн ичинде барып калат?
бир жумада өзү кепилдик беребиз, бирок 4 күн 5 күндө барып беребиз. Бир жумада буюрса Бишкектен өзүм жүгүмдү тосуп алам. Ушундай достор, биз Москва шаарындабыз. Адресиңиз? Москва, метро Нижегородская, Пермское шоссе 9, строение 7. Бишкектеги адресибиз Профсоюзный 172/1. Ал жакта чоңуз калат, бул жерде да чоңуз калатыбыз. Бул жерде метродон Нижегородский метро 7-выходтан чыгат, чыкса бир 5 мүнөт алып жол. Биз ошол метродон келдик да, жанагы Нижегородская деген метродон келдик. Ошондой баардык жүктөрү бар экен, достор. Холодильник, шкаф, эмнени кааласаңар, ошонун баардыгы бар экен бул жерде. Мындай стиральный машина, бүт баардыгын ушинтип бул машиналар менен Москвадан алып кетишет дагы, биздин Кыргызстаныбыздын 7 областында ошол эле Баткен, Ош, Жалал Абад, Нарын, Ысык көл, Чүй, Талас бүт жака алып барып беришет экен. Бул жерде 2 камера тартып атат, ошондой. Анда биз Москвадабыз, анда бир жума ичинде барып биздин жүгүбүздү тосуп алалык, анан тосуп алгандан кийин анан сиздерге дагы көрсөтүп берем. Аягында турат? Бул жерде экен, да? Здравствуйте. Посольство. А вы с какой целью снимаете? вы сюда пришли, в Кыргызское посольство, с посолом поговорить, либо с пресс-службой? Ваши документы можно, пожалуйста? Инспектор службы, старший лейтенант полиции. Я журналист. Меня зовут Умар Даданов. С проекта «Не сахар». Это ваше... А что за проект? С проекта «Не сахар». Кыргызская это. Салам алейкум. Анас, как спит? Сіз мен аты Омар Даданов болып, «Не сахар» беруші? Бол, танисыз. Консулдук бөлүмгө барасың? Немеге, тигил элчиликке бул жерден бир немелер бар болчу. Ошол жактан барып, через ошол жак келесиз. Через консул. Бул жагынабы? Ооба, консулдук бөлүм. Ал жактан ичине киргенде тартпайсыңар анан. Аны билбейт экенмин, ошол жака барсаңыз, ошол жактан киресиз. Ар жагынан кирем, э? Ооба, ар жагынан. Хорошо. Спасибо. Ушундай. Бул жерден удостоверениябызды көрсөтсөк, карап туруп түшүнбөй калды туугандар. Россиядабыз да баягы биздин мыйзамдар ушул биздин элчилигибиздин ичине иштейт, биздин мыйзамдар. Бул жактан уже баягы башка мамлекетте болгондон кийин Россиянын мыйзамы иштейт да. Анан сразу эле баягы комментарийге жаза кетиңиздер. Бизди бул жердеги биздин мекендештер деле көрүп атат да. Ушунтой эле баягы документтерди сурай береби? Көрдүңүзбү азыр? Азыр эле мен айтсам эле сразу эле можно ваши документы дейт да. Моментально эле предоставьте свои документы деп. Ушундайбы чындыгында? Башка дагы Орустун милиция эмес, полициялары. Бул жагынан киргиле дейт. Азыр кайра бул жагына ортабыз. Жақсы. Байке, элчиликке бардык. Через Биянан киресиңер дейт. Бул жактан? Сиздерде мисалы маалыматты жана пресс-службасынын бир жеринен көргөн жоксуздар да? Биз мисалы үчүн эмне керек да? Телефондон сурап алып, даярдап келсең болот да. Мисалы. Биз ошол келип алыш үчүн телефон саңа болот да, келесиң 1 саат, 2 саат жооп сурап бересиң жумуштар. Анан алып кайра барып келесиң да, ошол документтер турула. Ошол же телефон же неме кылып койсо. Менде парковка бар, böyle 380, 400, 500'dür değil mi? Taksiye işime gelirsin, koyuyorsun aylarca, 4 saat, 5 saat, sürüyorsun. Normal ayıpaydı, balalarına gelirsin, balanı götürüp, ölçürüp, kalaskan var ama, kolun turad. Мындай бир информация берип туруш керек эле дейм да. Ар жака бардык да элчиликке барсак бул жактан консулство менен өткүлө дейт да. Ошол жактан биз жооп беребиз дейт. Тияндан киргизбейт дейт. Жок, ооба, мындай кылбайлы. Бул просто жанагы полный элчиликке караштуу да, бул баратчы. Жана өзүнүн жана тартиптери бар да, жана пресса менен ичине негизи камера менен кириш. Силер эгер камерасын өчүп турсаңар, жүгүрүп мага иш алып кетет. Ошол мисалы сүйлөшүп алып, съемканы сүйлөшөбү. Ар жакта ичине экинчи этажга чабык. А неме пресс-служба барбы?
ошол жерден кетирип сүйлөшөбүз. Чыкканга пресс-службаны азыр айтсак болбойбу? Жок, ошол жака мен алып барайын деп атпаймын силерге. Барып биринчи сүйлөштүр андан кийин э. Пока Хорошо. Уктуңуздар достор. Ошондой. Ошентип азыр биринчи кирип сүйлөшүп чыгабыз. Вообще негизи биздин элчиликтин жолу биздин болуп аткан көйгөйлөрдү ошол менен берсе алмай. Жок, маселе жок, анын маселеси жок. Консулдук бөлүмүбүз ар дайым ачык, ар дайым жарандарыбыз менен сүйлөшөт. Ичинде тартканга кичине уруксат эмес. Себеби элчиликтен бул стратегиялык борборлорго кирет да, это стратегический объектке кирет. Ошондо туура түшүнүп коюңуздар, суранабыз. А так, конечно, сиздерди азыр жүрүңүз консульский отделге жетекчиси менен киргизип таанышып кетсек. Бирок внутри съемка запрещена, я вас уведомляю об этом. Это стратегический объект. Не, цель какая, цель не имеет значения. Нет, внутри цели нельзя имеет значение, снимать. потому что у нас цели нет было консульство снять внутри. Мы здесь подошли, чтобы людей поснимать. Нет, конечно, наружу. Не, ну Имеет просто значение. могу ичине просто камералар менен уже болбойт. Туура түшүнүп коюп, бул Кыргызстандын мыйзамдары. Бул бияктын мыйзамы, бул Кыргыз мамлекеттин, республикабыздын мыйзамдары. Биздин мыйзам менен иштейсиздер да, туура? А ичинен элчиликтин ичинен тартуу болбойбу? Болбойт. Жүрүңүздөр, я вас, конечно, провожу. Жок, элчиликтин ичи керек болуп жатат бизге. Жок, элчиликтин сиз жарандардын маселелерин сүйлөшөйүн деп атасызбы? Ошол жүрүңүз киргизип, консулдук бөлүм жетекчиси менен таанышып. Анда жетекчисин сыртка да чакырып жүрүшүздөр. Жок, биз деген тарталы деп келдик да байке. Жок, эшикке кантип эшиктен эме жооп бербейт да суроолоруңузга. Сыртка чыга алабы? Жүрүңүз жетекчисине. Ол жерденчи, например. Ол жерденчи. Болбой калат. Жок, болбой калат. Айтып атпаймынбы, биз даярбыз. Жүрүңүз, сизди киргизели. Ошо ичине киргизип, жетекчиси менен сүйлөшүңүз. Сыртка чыкса жакшы болмок да. Кечиресиз. Эми ичинде канча жараныбыз турат, канча маселелер турат эшикке. Коопсуздукка жооп бересиздер, э? Ошол бияктын эмесине. Коопсуздугуна, э? Жүрүңүздөр. Администрациядан кишилер чакырып коюшсуздарбы анда? Кайсы администрация? Бул жерде караган, ошол жерде иштеген. Мына бул биякта иштейбиз биз. Пресс-служба бар. Пресс-служба жок. Пресс-служба жок да. Сиз коопсуздукту карайсыздар да. Ошон үчүн мен көп суроону бере албай атам да. Сизге кандай маселе болуп атат? Биз жок, бул жерден анда бизге тиешелүү. Биздин жарандарыбыздын маселесиби? Тиешелүү бир адамды Жок, жарандарыбыздын маселесин сурайын деп атабыз. Жок, чакырып бере аласыздар биши. Ал чыга албайт окшойт да эч ким эшикке. Эми эшиктен ким суроолорго жооп берет? Жок, ичине киргенде тартканга болбойт деп атпайсыздар. Биз ушул жерде жарандардын көйгөйү менен эле келдик. Ошол биздин жумушубуз ушул, а бул жок киргенде уже не мен ошон үчүн айтып атпаймынбы, ачык эле эшикке чыгып эле бул жерде нерсе айтып берип койсо эле болду. Бизге вообще башка эч нерсенин кереги жок бизге. Бирок айтып көрбөйсүздөрбү? Может, тиешелүү адамды чыгарып берет бизде. Жүрүңүз, өзүңүз ичине кирип, ошол маселени көтөрүңүз, анан жооптугуңуз да. Мен андай эмелерим жоктап анан машалла. Прозрачный, могул жерде да канча адам турат, талон ала албай турушат могул жердечи, негизичи. Ичинде көрсөң тем более. Аны бияка чыгып эле элге прозрачный айтып берсин. Мындай элдин баардыгы көрөт депчи. Обедке чыгып кетип. Эми обедке чыкканда полный чыгып кетти. А бир сотрудник иштей берип, экөөбүз чыгып ушинтип алмашып иштесе болот. Алардын обед ичпесин дебейбиз, ичсин. Негизи ошентип, бирок могул жакта канча деген адам турат да. Эми силерде колуңарда кызмат тургандан кийин неме кылыш керек да. Башка адам биз деген колубуз кыска силердин кара узун. Негизичи кабыл алып атат 1 саат могул жерде адамдар турушту, канча бала чака. Обедке чыгышат да. Жок, ошондо деле 4 турбайбы, 4 окошко. Ошонун 2 окошко чыгып, экөө иштей берсе болот эле да, бир аздан болот. Азаят эле, туурабы? Мына логика менен ойлоңуздар делечи. Приложениеңиз болсо, арыз жазыңыз, сөз карашат. Эми приложение Электронный эч нерсе жок да. Сиздер бул жерде неме турбайсыздарбы, э? Кандай болуп калат? Сиз Я не обязан вам отвечать на ваши вопросы. Охранамын дедиңизби? Бул жерде. Сиз киресиздерби? Просто айтып, консулга киресизби? Ошон үчүн айтып атам, байке. Консулга киресизби? Мен сизгечи. Консулга киресизби? Сизге суроону бере албайм да, анан бир адамды айтып коюңуздарчы дейм. Аха, хорошо. Бир адамды бөлүп берер деп ошону суранат. Сурап көрөйүн, айтып көрөйүн, ошол маселе. Бирок ичинде тартса болбойт. Ошону хорошо жеткизейин сизге. Түшүндүм. Ушундай достор. Ичине болбойт дейт. Ичине кирип сүйлөшкүлө дейт. Только камераны бул жерге калтырып коюп, анан иштейт. Любой здание ичине тартканга болот да. Бул жерден болбойт дейт.
кандай эле болот. Вообще ушуну карап кош керек өзү. Сайт деген иштебейт, номер деген вообще иштебейт мисалы. чыга албайт менин балалар менен келгенчи. Бир рабочий номер. Оңдоп койбойт де ушул Ал да городской эмес ал. Вообще. Электронныйда жазылса болбойт, болбойт экен. Мына ал эмес обычный мына коляска менен киргенди чоңойтуп жаза койсо болмок да элдергечи. Удобство создавать. Ол жерден тартып койбойт, коляска Ал жаш балдар деген жерге отурган жакты көрсөңөр, аял кыздар отурган, келиндер отурган жакты вообще каша ал жак. Биякта 1, 2, 3, 4, 5. Гигиена эме боюнча тартасыңар го. Сонун Вот ошо гигиена ошол жактан эметип коелот да. Бир ооруганы бар, бир оорубаганы бар дегендейчи. Аралашып отурат. 20-дан ашык коляска бар кетти элестетиңиздер ушул жерде. Азыр көтөрүшсү бир недейсиз. Биякта көтүп туралык. Достор, видеону эмне үчүн токтолуп калды десеңиздер, биз деген Medical Amir деген клиникага келдик. Бул жерде атыңыз? Азизбек. Азизбек байкебиз тосо болду. Medical Amir деген биздин өзүбүздүн мекендештерибиздин клиникасына келдик. Азыр сиздерде клиниканын ичинде кандай нерселер бар? Стоматология, гинекология, урология, проктология, терапевт, педиатр, пластическая хирургия. Полный эле больница турбайбы сиздердики? Бул жерден келгенде туугандар келип туруп рецепшн бар экен. Рецепшндан бул жердеге жазылышат, ошондой. Заранее жазылып, по записи келишет. И живая очередь, если острая боль менен келсе срочно, то без очереди карап беребиз. Ушундай биздин мекендештердин клиникасы болуп калат, бул жерде. Жүрүңүздөр анда. Бул жерден азыр туугандар буяктан өтүп туруп келгенде бул жак стоматология экен. Баягы биздин Москвадагы мекендештерибизге сиздерге сунуш өзүбүздүн балдар ушул жерде тиштериңиздерди жакшынакай кылып, сонун кылып дарылап беришет. Анан айта кетчү нерсе, мен да айтып атышат бул жерде калып тиштериңиздерди жасап кетпейсиздерби деп. Бул жерге номерлерди коюп коебуз, адрестерди коюп коебуз, кайрылсаңыздар болот. Достор, биз консульствонун ичине кирдик. Бул жерде Меджикевский жолуктук. Азыр бир сыйра комментарий берип коеюн деп жатат. Сиздин аты жөнүңүз? Менин атым Айымкан, фамилиям Голукеева. Бул жакта мен консул, кеңешчи консул болуп иштейм. Келгениме 2 жума болду бул жака. Консулдук кызматтан тышкары мага кошумча баягы тапшырма катары ошол массалык маалымат каражаттары менен кызматташып, элге маалымат таратуу жагында жүктөлгөн. 2 жуманын ичинде аткарган иштеримди айтып бер десеңер айтып берейин, болбосо жалпы эле элге маалымат таратуу боюнча кандай иштер аткарылат деп. Биз мисалы бул жердеги жарандар менен баян төмөр угуп атабыз да, жанагы массалык маалымат каражаттарында чыкпай атат. Биз кайсыл жерге барарыбызды билбей атабыз, информация жок болуп атат деп ошентип атышат да. Бизге мисалы айтып берип, жол көрсөтүп берип эле коюшса, дейт да. Анан биз ошондой кылабыз дейт да. Сиздер буга чейин кандай иш алып бардыңыздар, жана кайсыл жактарга чыгарып атасыздар? Маалымат жетпей атат, маалымат таратпай атат, укпай атам дегендерге мен кошулбайм. Түп тамыр менен кошулбайм. Себеби мен жаңы эле айтып атпайм, Бишкектен жаңы эле дайындалып келдим. Бишкекте да ошо консулдук, Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинде бөлүм башчы болуп тургам. Ал жактан да ошо кошумча жүк катары, кошумча тапшырма катары ошол массалык маалымат каражаттары менен иштедим акыркы 2,5 жыл. Негизи эле мен Тышкы иштер министрлигинин системасында 29 жылда иштедим. Ошонун көпчүлүк бөлүгүн ошол массалык маалымат каражаттары менен кызматташуу тармагында иштедим да. Азыр мына жакын жаңы эле сүйлөшпөдүкпү? Былтыр август айында ушул федералдык мыйзамы Россиянын өзгөртүүлөрү боюнча жана миграциялык багыттагы өзгөртүүлөрү күчүнө кабыл алынган кийин негизи эле акыркы 2,5 жылдан бери өзүңүздөр угуп атасыздар. Мына 22 жылдан бери Россиянын 30дан ашык федералдык мыйзамдарына, миграция жаатындагы мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилди. Анан эң негизгиси ошол былтыр августта кирген. Ошондон баштап мына биздин элчилик маалыматтарды таратуу боюнча өз алынча иш алып барып атат. Өз алынча эмес, биздин баягы координациябызда. Анан биз Тышкы иштер министрлигинен иш алып бардык да. Мен конкретно Бишкектен ушул Россияга келерден мурда, мен келерим албетте белгисиз болчу. Россияда жаңы кирип аткан мыйзамдар тууралуу көптөгөн
видео роликтерди жазадык. Мына мен өзүм ошол башында координациялап туруп аны жергиликтүү жанагы телевидение аркылуу тараттык. Радио, биринчи радиодон өзүбүз жума сайын выступать этип, мына өзүм да прямой эфирге барып Россиядагы миграциялык жаңы талаптар тууралуу айтып берип аттык. Андан тышкары жанагы маалымат жетсин деп мына декабрдан ушул апрелге чейин ондогон видеороликтер чыгардык. Ар бир тематика боюнча, мисалы 1-январда жаңы кирген 360 күндүн ичинде 90 күн болуп калбадыбы? Мурда мисалы 180 күндүн ичинде 90 күн жүрө алчу. Азыр бир календардык жыл ичинде 90 күн гана жүрө ала турган болуп калды биздин жарандарчы. Ал тууралуу биз декабрдан баштап ролик тараттык. Андан кийин баягы Кыргызстанда баягы маалыматты жеткирүүнүн баардык форматтарын издендик да. Эми баягы Кыргызстанда өзүңүздөр билесиздер да, ар бир 2-3 үй бүлөдөн бир жаран сыртта миграцияда жүрөт. Көпчүлүгү Россияда. Ошо бири-бирине жеткирип койгула. Мен эгерде архивди алып чыкса, биринчи радиодон деле айтып, ошо маалымат катары ошол жакындарыңарга телефон сүйлөшүүлөрдө байланышканда жеткирип койгула. Жаңы мыйзамдар кирип атат. Документтерин тууралап алышсын деп радиодон деле биринчи эфирден айтып аттык. Анан биз айла кеткенде ошо билдик да, маалыматты кайсы жолдорун менен элге көбүрөөк жеткирсек деп анан таргетке өттүк. Таргетти мамлекеттик мекемелер таргетке азыр өтөт болуш керек. Биз ошо таргетке өтүп, анан биз статистиканы карасам, ошо биринчи ролигибизде бир жумада 1 миллиондон ашып көрдү да. Биз таргетти СНГ өлкөлөрүнүн аймагына чектедик да. Анан мындан тышкары бул жакта мына элчилик активдүү иштерин жүргүзүп атты. Элчилик кайсы булардын инструменттери диаспора, мекендештер көбүрөөк чогулган жерлер. Диаспоранын ичинен дагы бир нече бул бөлүнөт экен. Айыл башчылары, район башчылары деп. Анан кадимки классикалык диаспора Россиядагы. Ошолор аркылуу группаларыңарга тараткыла деп, жана группа чаттарга, WhatsApp чаттарга тараткыла деп жана роликтерди берип аттык. Андан тышкары жанагы өткөндө миграция министрлиги айтты, пошаговый деп, кадам-кадам кайсы жерге эмне документ даярлаш керек, кай жерге барыш керек, андан кийин эмнени кылыш керек, эмнени бүтүрүш керек, ушундай памятка деп коет, эскертме жасаган экен. Аны да группаларга таратышты. Негизи берилген маалыматтар берилип эле да, бирок биздин адамдын табияты ушул экен. Маалымат же поток абдан дүйнөдө көп. Маалыматты мындай же маани берип, же маани бербей өткөрүп коюшу мүмкүн экен дагы. Ошол кыйынчылык менен өз жон териң менен сезип, ошол жон териң менен ошого туш болгондо гана анан кийин анан издеп баштайт экенсиң да. Мына мен деле ошол миллион миңдеген адамдарга маалымат таратып атып, мына келгеним 2 жума болду. Мен деле ошол өзүм ошол элге инструкция жазып атып, ошол инструкция менен кээ бирлерин өзүм билбей барып өзүм ошо МФЦга бардым, СНИЛС тапшырдым, симка алыш үчүн биометрика дагы башка нерсе ошол очередке кадимкидей эле турдук. Мен азыр келип регистрацияны өтө электе башым чекенде дипломат деп жазылып эмессиздер. Мен кадимкидей эле баардык жарандар менен бир күн кечке ошол жакта очередте туруп өтүп келдим. Мен бири күнү кечинде учуп келдим, экиси күнү бир күн кечке жүрүп эле баарын өтүп алдым да. Анан мен өзүм ойлодум, эмнеге бул оңой эле турбайбы, тез эле өтсө болот турбайбы деп. Бирок анын дагы процедуралары, мисалы жанагы Бактерикова жана силер менен жолугушууда айтпадыбы? Бул жаңы система Россия үчүн. Россия өзү да ошого көп жерден даяр эместигин жанагыдай очередь жөнүндө айтып берди го. Мисалы ичинде бир эмеге МФЦга кирсең 1-2 эле киши кабыл алып атат, а сыртында 200 киши турат депчи. Анан биздин консулдар барып, ошол очередти атайын бир кишинин башынан баштап аягына чейин процедурасын кылышканда. Жок, МФЦлар мисалы ар бир райондордо бар. Сахарова бөлөк. Сахарова эң биринчи келгенде барышат. Андан кийин ал Сахаровадан жана дактилоскопия, жана фотографирование баарын өтүп бүткөндөн кийин жанагы анализ медициналык анын баарын өтүп бүткөндөн кийин анын өзү жашаган райондо МФЦлар бар. Ошол жерге барып, анан кийин жанагы келишимдин негизинде регистрацияга туруп, миграциялык каттоого туруп, жана СНИЛС деп коет, жана биздин Кыргызстандын аналогу ИНН да.
иннен номер да снилсын алып анан кийин ошо баардык процедураларды ошо бир жерден өтөт. Ошол жерде мен өттүм кадимкидей эле, бирок жанагы жетишпей атканын мен да көрдүм. Буларда мындай деп айтылып турат: эгерде 15 мүнөттөн ашык эгерде МФЦда кармалса, анда ошол МФЦ сизге бекер кофе, чай менен угощать этиш керек деп. Ошондойлор да бар экен, аны деле мен өз көзүм менен көрдүм. Бирок мен ошол МФЦдан өткөндөн кийин улам базадан чыкпай жана снилсымчы 2-3 күн 3-4 күн бара болдум. Анан мен бир жумадан кийин кайра ошол снилсты тапшырган жерге бардым. Мен дипломатмын. Мен берген эмес снилске. Номер мага бергениңерге бир жума болду. Бирок эмгиче мен симка ала албай атам десем, база загруженный дейт. Мисалы, жана биз жолукпадык буга чейин. Тиги былтыр августта кирген мыйзамды биз активно күздөн баштап элге таратып атабыз. Бирок жетпейт экен да. Бизде эмне баарыбыз эле адамбыз да, биз пендебиз. Акыркы күндөргө калтырып мына акыркы мына 15 күн калды 30 апрелге. Ушул апрель аябай, март апрель аябай загруженный болуп атат. Базадан чыгат, күтө туруңуздар деп. Ошо мен бир жумадан кийин араң чыкты, мен базага араң түштү. Андан кийин кайра процедураларын дагы бир жолу жана кирле тамгадан ашып кетип калса, дагы кармалып калат экен деп кайра бир сыйра барып текшердим. Кайра башынан. То есть мен жанагы элге миңдеген адамдарга таратып аткан маалыматты өз жонтөрүм менен, өзүм кадам менен сездим да. Анан мен бир кызыктуу нерсе, маалымат жетпейт деп атабыз. Мына маалыматты биз Маалыматты кайсы жактан алса болот? Ошону сурап жатам мен. Маалыматты мына Тышкы иштер министрлиги, Тышкы иштер министрлигинин Facebook баракчасы бар, расмий порталы бар, Instagram баракчасы бар. Ошол жакта күнү жарыялап атат. Instagramга киргизип атасыздар, Ооба, ошол эле маалыматты биздин kgembassy.ru деп аталат Instagram. Embassy, кыргыз элчилиги деген сөз да, англисчен которгондо. kgembassy.ru. Ал эми Facebook'тагы баракча, бул жерде 17 000 подписчик бар экен. Эми аракет кылабыз, эми ишти жолго койсок, мындан да көп өткөнгө. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясынын элчилиги деген Facebook'та баракчасы бар, верифицированный, жана галочкасы менен. Ал жактан алса болот. Instagram'da kgembassy.ru жана мен атаган. Андан тышкары Телеграмда консульский отдел посольства Кыргызстана в России деген бар экен. Ал бир аз токтоп калыптыр, мен аны да азыр жолго коем. Аякта да бир 10 000ден ашык эме бар экен эле. Анда жүргүзөм. Анан расмий элчиликтин сайты, МИДтин сайты. Анан биз азыр мына биз баягы диаспора менен жолукканда ошо элге маалымат жетпей аткан дагы бир жолу сездик. Анан элчи диаспора мындай деди, андай деди деп балким баягы кошулуп, жалымча болуп жетпесин деп консул өзү менен түз байланышка чыгаралы деп мына жаңы эле биздин элчиликтин посольство Кыргызстана в РФ деген аталышы ошондой. Азырынча ошондой, биз аны да өзгөртөбүз го. Ошол элчиликтин YouTube каналына башкы консулдун түз эмесин, түз эфирин уюштурдук. Ал жакта албетте подписчиктер аз экен. Эми ушуну жума сайын коелу деп атабыз. Консул маалымдайт деген рубрика ачып туруп эле жума сайын ошо элчилик консулдун өзүнө түз суроо бергидей кылып ушунчолуу коелу деп атабыз. Эми кыскартып айтканда, негизги айтайын дегеним эмне? Маалыматты баардык каналдар аркылуу берип атабыз. Бирок албетте анын дагы жанагыдай раскрученный канал бар. Жаңы мындай 5-10 000 подписчик менен бар. Соцсеттер аркылуу иш жүрүп атат. Анан диаспора аркылуу да иш жүрүп атат. Бирок айтып атпайм, мына мен өзүмдүн жеке тажрыйбаман. Маалыматты алганың менен баары жеке өзүң жөнтериң менен ошол жолду басканда гана сезет экенсиң. Андан кийин ана маалымат сурап калат. Анан эң негизгиси дагы бизде жактарга жанагы тез жаңылыктарды чыгарып турасыздар, Instagram, бүгүн мисалы азыр биздин интервьюдан кийин
биздин Instagram баракчаны ачып көрсөңөр мен бүгүн эле 4-5 маалымат жазбадым. Андан тышкары дагы жанагы эме стористтерине кыскартып коюп атам да, балким стористти көрүп калабы депчи. Анан дагы бир сурат тигил, мисалы баягы бодрость, банянын аты бодрость беле? Бодрость деген баняда мисалы жанагындай случай болбодубу? Дурниктер же Амандор дейби мындай. Ошолор кирип жанагындай кылгандан кийин анан бул жактын пресс-службасы биздин элибизге бияктагы мигранттарга чыгып бир кайрылуу жазыш керек болчу да, мындай ушундай комментарий берип ошол тарабы. Бул мамлекеттин пресс-службасы катары түшүнүшүңөр керек да. Мамлекет анын ичинен дипломатиялык мекеменин пресс-службасы. Биз башка өлкөдө турабыз. Ар бир маалыматты такталгандан кийин анан биз беребиз. Анан биз журналист эмеспиз да, чуркап барып, эгер менин эркиме койсо, силердей эле барып камерамды алып барып тарткым келип атат, элге маалыматты бере бергим келип атат. Бирок биз дипломатиянын чегинде эл аралык мыйзамдардын, эл аралык кабыл алынган нормалар бар. Ошолордун негизинде биз барып ошону тактап, бардык жагдайларды тактагандан кийин гана маалыматты беребиз. Аны дагы биз макулдашып туруп беребиз. Бирок биз бул маалымат жөнүндө айтып атам. Действие, аракет ошол эле күнү болгон. Юристтер ошондо эле барган. Консул мына Бакыт Эркеч ошо күнү түн ошо жерде иштеген. Мисалы мындай болгондо да, жанагы жаңылыктардын бардыгына чыкты да, адам биздин мигранттар эмне кыларын билбей калышты да. Тиги жактанчы ошончо жаңылыктар маалымат берип туруш керек. Маалыматты бизде мына маалымат биз отуруп калган жокпуз да. Ал фактически иштеп атты. Биздин юристтер барышты, консулдар иштеп атты. Маалымат убагында такталып атты. Ошол эле мезгилде биз Бишкекти кабарладык. Мына Бишкектен бүгүн өзүңөр көрдүңөр, орус элчисин Вакуновду чакырып, тиешелүү нота берди. Нота бул высшая переписка между государствами. Нотадан артык, нота менен согуш ачса болот. Нота менен согушту токтотсо болот. Нотанын күчү ушунчалык ошондой бийик да. Бүгүн ошол нотаны берди. Андан тышкары мына бүгүн түшкө чейин ушул столдо, ошол баняда өздөрү катышкан жигиттер келишти. Кечээ ошол күндөрү чакырса бирөө эле келген. Мына биз министрибиз азыр бүгүн жогорку кеңеште отчет берип атат. Ошо бирөө жөнүндө айтылды. Акыркы маалымат мына бүгүн саат 12-ге чейин ушул жерде бир 5-6 келди. Биз айттык, мына нота берилди орус тарапка. Мындан тышкары биз тиешелүү дагы териштирүүлөр жүргүзүшүбүз керек. Ошого силер арыз бересиңерби десе, эми публикага айтылууга болобу болбойбу билбейм. Себеби жарандар алар каалаган жок өздөрү. Ошо өздөрүнүн талаптарын эми туюк айтайын, эми себеби мен жарандардын дагы укугун сыйлашыбыз керек да. Алар биз жазуу түрүндө арыз бере албайбыз дешти да. Бирок моуну териштирип бергиле, тигини териштирип бергиле деди. Биз ошонун үстүндө иштеп атабыз азыр. Чоң рахмат. Эми мен азыр дагы бир жолу кайталап коеюн. Жаңы эле келдим. Менин негизги кызматым консулдук кызмат, консулдук багыттагы. Анан менин иш тажрыйбамды дипломатиядагы эске алып, ошол СМИ тармагы менен байланыштуу да мага берген. Мен эми колуман келген тажрыйбамдын негизинде азыр маалымат тараттуу СМИ менен иштөөнү жолго койгонго аракет кылам. Буга чейин деле жолго коюлуп иштеп келгем, бирок азыр бир аз балким билбейм кандай маалымат жетпей атат деген. Мен азыр сайттардын баарын карап көрдүм, баардыгы эле маалымат жетип атыптыр, но дагы тажрыйбамды пайдаланып, мүмкүн болушунча баягы ишибизди аткарабыз. Рахмат. Ишиңизге ийгилик.